Куштардын махабаты. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Сүйүүсү үчүн баардык курмандыкка барган аял тууралуу сериал. Опера балеттин сахнасында күчтүү үн менен бирөө ырдап жатканын эшитти Акбар. Жаңы үн, таң каларлыктай күчтүү жана тажрыйбалуу сезилди. Эчен жылдан бери бул чөйрөнү жакшы билет. Айрымдарга мурун продюсер да болуп келген. Кийин гана жолу бизнеске бурулуп кеткени бар. Чыныгы талант менен жасалмалуулукту ит кылмышкерди жыт аркылуу билип койгондой эле билип койчу. Класстын эшигин акырын ачып карады. Сахнада жапжаш кыз ырдап жаткан экен. Жүзү чачтарына далдааланып тургандыктан даана көрө албады. Болду, бүгүнкүгө жетишет машыгуу. Эми үйүңө бар, деди мугалими мээримдүү. Рахмат, маэстро. Бирок эртеңкиге көбүрөөк машыгалы, болбосо жетишпей калышыбыз мүмкүн. Бул үндөн жаштыктын ынтызарлыгы, жаштыктын деми, булактан суу ичкендей сергите турган энергия сезилди. Чачтары жүзүнөн серпилгенде кыздын жүзү эми Акбарга даана көрүндү. Көзүн бурдап карап калды. Жок, бул кыз эмес, периште, деди ичинен. Кимди сулуу деп суктанып келсе, ошонун баары бул кыздын далдоосунда калгандай сезилди. Кыздын аруу жүзүнөн көзүн ала албай турду. Акбар Асанович, кеттикпи? Бул жактагы иштерди бүтүрдүк. Жанындагы жардамчысын ден дароо карады. Ал дагы шефине эмне болгонун түшүнбөй карап калды. Акбар кайра сахнаны карады эле, кыз көздөн кайын болгондой жок. Кардам маэстро гана отурган экен. Бул түшүбү же өңүбү? Ким бул? Кайыптай кайда жоголду? Жүрү, кетсек кеттик, деди да эшикти көздөй басты. Бирок кыздын элеси ысык боткодой жүрөгүнө жабышты да калды. Куду бир жакын адамын тапкандай, сагынып издеп жүргөн бир жакын адамына жолуккандай делбирей берди көңүлү. Периштем ай, деп алды ичинен. Дароо менчиктеп алганына таң калды. Акырын Акбар, этият бол, деди өзүнө өзү таң кала. Сыртынан олуттуу көрүнгөн адамдын ичинде эмне бороон болуп жатканын ким билсин? Опера балет театрынын арткы эшигинен күтөт ал Айкөлүн. Эшиктен көзүн албай турду. Бир кезде анын гүлдүү көйнөгү булак эте чыга бергенде көңүлү күн тийгендей ачыла берди. Айдар! Кыйкыра келип кыз көкүрөгүнө чыгылды. Тим эле көрүшпөгөн бир нече саат аларга кылым болуп кеткендей бекем кучакташып турушту. Айдар келинчегинин чачтарынан жыттап алды. Жуу элекмин, чачымды жыттаба, деди ал эркелей. Мага дайым сонун жыттанат чачың. Убакыт жок, билесиң го. Эртең менен эрте туруп жакшы даярдандым. Маэстро бүгүн биринчи жолу мага ыраазы болду окшойт. Жакшы эс ал деп жиберди. Мен туруп кетип бара жатканда мышыктай уктап жаткансың, деди Айдар, аны тамашалай мурдунан өөп. Дароо эле тургам. Курсагың ачпы? Ачка го, ачка. Бирок маянаң ачейин көп бар да, деди Айкөл күйөөсүн аяп. Экөө тең студент. Айдар келинчегин багуу үчүн жан талашып окуудан кийин иштейт. Өздөрү жатаканада жашашат. Бир аз кое тургула, бир аздан кийин үйлөнгүлө, деп ата-энелери жакшы эле айтты. Бирок куду бирин бири жоготуп алчудай болуп болушпады. Бизге экөөбүз болсок болду. Ал ачыкта болсо да кейибей жашайбыз. Силер капа болбогула, деп туруп алышты. Ата-энеси айласыз макул болушкан ошондон. Болбосо 19 жашында кайдан күйөөгө бергенге макул болмок эле. Анын үстүнө көзгө басар жалгыз кыз Айкөл. Сен аны ойлонбо. Мен бүгүн шабашка кылдым. Сенин курсагыңды тойгузганга жетет. Колдорун бекем кармашкан экөө жакын жердеги тамактана турган жерге бет алышты. Акбар машинасы менен кетип бара жаткан. Маңдайындагы баягы кайыптай жоголгон кыздын элеси чыга калса болобу? Тормозду катуу басып жиберди. Аркасындагы машинедегилер пипилдетип, сөккөн боюнча жанынан өтүп жатты. Баннерде маңкайып турган сулуу кызды карап тура берди. Айкөл, атын окуду.
Жакында концерт берет тура. Чачтары жайылып, көздөрү балбылдап так эле атактуу актриса Таттүбү Турсунбаеванын Кызыл алмадагыдай образы менен турат. Атайын эле ушул образды тандашкан окшойт. Интернеттен жарытылуу маалымат тапкан жок. Интервьюсу деле жок экен. Болгону аудио ырлары бар экен. Ал дагы сапатсыз жазылгандай. Эртең менен турган Айкөл жолдошу жумушуна кеткенин байкады. Столдо талаа гүлдөрүн сатып келип, концертиң ийгиликтүү өтөт, толкунданба аккуум. Мен дайым сен мененмин. Кечинде концертиңден көрүшөбүз деп жазып кетиптир. Жылмайып алды. Столдон турган алмадан бир тиштеп алып рахаттана көзүн жумду. Тез арада мындай болот деп ойлогон эмес Айкөл. Бир жыл арасында тез оозго алынып кетти. Эми жаш таланттар менен бирге боло турган концерти бүгүн. Ата энеси, устаттары, демек, бекер ишенип колдобогон экен да. Кыңылдап ырдап, боло турган күн ага кандай сюрприз жасап жатканына кабары жок отурду. Айылдын керемет таңы. Айкөлдүн атасы менен апасы бүгүн эрте камылга көрүштү. Анткени Борборго барып кызынын концертине катышмак. Байбиче, тез эми кийине сал. Мен мал салды коңшуларга табыштадым. Кеч калсак, эртең да көз болуп коюшмак болду. Азыр абышка. Кудагыйлар да чыгып жатабыз, чогуу чыгалы дешти. Эми биз аларга жабышпай эле өз алдыбызча машина тосуп кетпейлиби? Ушу турган Бишкекке жетпей калмак белек. Чогуу кетели деди кудагый. Жок дей албадым абышка. Сен эмне эле аларга жолугуң келбей күйпөлөктөп калгансың? Жок, андай деле эмес. Жеңиш бир аз намыстанып жаткандагысы. Алардын алдында унаасы болсо, алар жөө дегендей эбактан бери келе жаткан куру намыс кулкулдатып жатты. Кандай болсо да Айкөлү бактылуу болсо болду. Жанындай көргөн жалгыз кызынын тагдыры сулуу болсо болду. Элдин баарын суктандырып башкача да чоңоюп баратат. Турмушка да көжөлүп жатып эрте чыгып кетти. Ата санаркап турду. Кудай буларга жалгыз кызды берди. Эч себепсиз ден соолуктары жайында туруп эле Айкөлдөн кийин балалуу боло алышпады. Келинчеги Айжанарды аябай сүйдү Жеңиш. Туугандары дагы балалуу болушун керек эле. Ал эле, бул эле деп ачык айтпаса да күңкүлдөп жүрүшкөнүн укмаксан болуп койду. Кудайдын бергени ушу, кыз болсо эмне кылалы? Ушуга шүгүр дешти. Аял экөө тең. Көзүнө сүртүп, карегине кагылып турган жалгыз кыз. Эми неберелери болуп калса, бирин колунан жетелеп жүрүшөр. Ата энесин жалгыз койбой кызы бир баласын берет болуш керек. Бербесе деле аман болсун. Сахна. Айкөл Жеңиш кызы. Ак куудай сүзүлгөн кыз сахнага чыга келди. Акбарга мурункудан да сулуу, ажарлуу, аруу көрүндү. Чындыгында үн деген жаткан экен. Шаңгыраган коңур, бийик, аваз элдин баарын арбап алгандай. Бир ырын ырдап токтоду. Энтиге залды карады. Жымыраган эл жымжырт элейип туруп калды. Кимдир бирөө тура калып кол чаап жиберди. Ана кетти. Кыйкырып, ышкырып, кол чаап жатышты. Эл аны сахнадан кетирбей жатты. Талап кылып, колдоп, суранып, кол чаап туруп алышты. Экинчи ырын баштады. Дал ушул күндү күткөндөй, марасына чуркаган күлүктөй талыкпай, жан дили менен, жан дүйнөсү менен ырдады Айкөл. Төгүлүп чачылуу өнөрүн тартуулады. Айкөлүн карап атасынын көз жашы сакалынан ылдый агып жатты. Сыймыктанганыбы, кооптонгонубу, же жалгыз кызы эл адамы болгонуна жетине албаганыбы белгисиз. Жанында Айжанары аны карап тынчсызданып жатты. Жүрөгү кармап калбагай эле. Мынча толкунданганга болбойт эле. Жүрөгүнө жаңы операция жасалды, деп жатты аялдын тынчсыз жүрөгү. Аккуу сахнада сүзүп жүргөндөй сезилди. Айкөлдүн чырайына чырай кошулуп, бүгүн өзгөчө сулуу көрүндү. Сулуу кыз экен, таланты андан керемет деген көөр шыбырлар ар кайсы жактан угулуп жатты. Сахнада анын ар бир кыймылынан көзүн албай отурган Акбардын абалын эч ким байкабады. Жүрөгү атып кетчүдөй согот.
Өмүр бою издеп таппай келе жаткан бир жакын адамын таап алгандай, алдынан бир керемет чыга калгандай, жашоосу жаңы өң алгандай сезилип жатты. Ошол эле залда сыймыктануудан апкарып дагы бир эркек отурду. Менин Айкөлүм деп жатты. Айдар сыймыктана. Кечээ эле самайы кесилген секелек кыз эми эл алдында аккуудай сүзүлүп, кооз үнү менен элди арбап жатканына бир ишенип, бир ишенбей жатты. Өзүнүн жары, секелек кезинен сүйгөн, өзүнөн да жакшы билген Айкөлү. Жаңылбаса экен, сахнадан сүрдөөсү болду, деп жатты, анын да жүрөгү дүкүлдөп. Дуулдаган кол чабуулар, колдоолор, кучак толгон гүлдөр. Концерт бүткөндө аны ороо алган элдин арасынан Айкөл Айдарды издеп жатты. Айдар кайсы жакта жүрөт ал? Эмнеге жанына келбейт? Каректери издеп жатты күйөөсүн. Элдин куттуктоолордон чыга албай жатып деле издеген ал. Бир кезде тээ алыста өзүн карап жылмайып турган Айдарды көрдү. Сүйүнүчтөн жүрөгү ыргып кете жаздады. Эмнеге ушундай болду экен? Үйлөнгөндөрүнө канча убакыт болсо деле так кыз жигит кездериндегидей жүрөгү тыпырай түшөт караган сайын. Айдар аны эркелете карап, колун көтөрүп койду. Ушунча элдин ичинен кантип жетем сага? Сабыр кыл дегенди түшүндү. Жадырай башын ийкеди. Андан кийин таң каларлыктай бир окуя болуп кетти. Жүрү, шефтер чакырып жатат деген уюштуруучулардын жетегинде кетти. Грим жасаган бөлмөгө кирип, гүлдөрүн койгонго да жетишпей, топтун күүсү менен кетти. Өзү менен кошо сахнага чыккан ырчылары да ошол жака бара жатканын көрүп, тез эле бошосок керек деп ойлоп калды. Бир бөлмөдө тамак аш жайнап, куттуктоо үчүн күтүп турушкан экен. Кимдер булар? Акылын жыйып жетишкенге чейин кучагы гүлгө толуп куттуктоолор жаа баштады. Айдар кайда? Жанымда болсо гана, деди кыжаалаттана. Уюштуруучулардын көңүлүн калтыра албай, Айбек деген менеджеринин жетегинде келип, столдун баш жагына отурду. Дал маңдайында отурган, чачы ак аралаган, көздөрү мээримдүү тигилген эркекти көрдү. Бул биздин шеф, Акбар Азимович, таанышып ал. Атайын сенин урматыңа келип отурат. Айкөлдүн кулагына орой угулду бул сөз. Милдет кылып жаткандай сезилди. Кабагы бүркөлүп, чимириле түштү. Жалгыз менин урматыма уюшулган стол болсо туура эмес болуптур. Жалпы жаш таланттар концерт бердик. Менимче бул нерсе ашыкча. Сулуу кыздар ушундай наздуу болушат, Акбар байке. Сиз көңүл бурбаңыз, деп жымсалдаганга аракет кылып калды жанындагы кошоматчылар. Мен кетейин, атамдар күтүп жатышат, деди Айкөл ыңгайсыздана. Менеджер Айбек мындай тартып чыгып кулагына акырын шыбырады. Сен ким экенин билесиңби бул кишинин? Тааныштырдыңар го. Жинди кыз, бул сени көккө чыгара турган кудуреттүү кол билсең. Бай миллионер, акылдуу, кадырлуу адам. Сага кызыгып жатканда этегин кармап, карьера жасап ал. Кантип жылдыз болуп кеткениңди билбей каласың. Эмне? Ошо. Мага андай жылдыздыктын кереги жок, жөн эле жашайм. Таракандар уялаган жатаканада жашап, бир нерсеге жетем деп ойлоп жатасыңбы? Ооба, дал жатаканада жашап, жете турган жериме жетем. Кыла турган карьерамды кылам. Айкөл шарт боролду. Ыза болуп, көкүрөгү кысылып, тамагы болуп кетти. Өзүнөн көзүн албай турган Акбарды жек көрө тиктеп, так жанына барды. Кызды жакындан көргөндө ого өтөр апкарып, Акбар шашып кетти. Сиз мени ушул стол менен алдайм деп ойлодуңузбу? Уялбайсызбы? Мен? Сиз ооба. Сиздей адамдар көнгөнсүңөр. Кимди кааласаңыз акчаңыз үчүн алдыңызга алып келет дейсиз. Бирок жаңылып калдыңыз. Жаман оюм жок эле. Туура эмес түшүнүп калдың окшойт, Айкөл. Кыз ызасынан көз жашы имериле түштү. Акбардын эмне кылаарын билбей карбаластай түшкөнүн байкады. Шарт бурулуп чыгып кетти. Эч кимди көргүсү келбеди. Ушундай бир керемет күнүн бузган адамдарга жаны кашая жинденип жатты.
Грим бөлмөсүнө кирип кийимдерин алмаштырды да сыртка жөнөдү. Атасы, апасы, кайната кайненеси, Айдар баары күтүп турган экен. Эч кимди көзүнө илбей Айдардын кучагына өзүн урду. Айдар ыңгайсыздана түштү. Келинчегинин жүзүн карап анын ыйлаганын байкады. Айкүл, кызым, деди атасы. Ошондо чыдабай кетти. Кызы атасынын көкүрөгүнө башын катып ыйлап жиберди. Кичине кезинде саланганда дал ушинтип атасынын койнуна кирип кетип эс алгыча ыйлачу. Баары эмне кылаарын билбей туруп калышты. Айжанар кудаларына эмне дээрин билбей да калды. Эрке кыз да атасын сагынган окшойт го, деп жайгармай болду. Жеңиш кызын колдон ала ээрчитип ары жакта турган скамейкалар жакка басты. Ыйын токтоткондо гана маңдайына сылады. Эмне болду кызым? Кечирип коюңуз ата, мен өзүмдү кармай албай кеттим. Сен жөндөн жөн эле антпейт болчусуң. Бир нерсе болду, мага айт. Мага арнап стол жасаптыр бир адам. Чоң адам экен. Мага менеджер жатаканада жашап карьера жасай албайсың. Көрүнүктүү адамдар кызыгып жатканда этегин кармап эптеп кал деп айтканда жиним келип кетти. Ошол эле ыза болдум ата. Мага өз өнөрүм менен жетпеген нерсенин эмне кереги бар? Мен жылдар бою ушул үчүн окуган эмесмин да. Сен туура кылдың кызым. Мындан ары да жашооңдо ушундай азгырыктар чыгат. Бирок сен дал бүгүнкүдөй туура чечим чыгарасың деп ишенем. Жашоо кызгылт күлгүн эле түстө эмес кызым. Кара, ак, бозомок түстөрү да бар. Бирок анын баарын сен жеңесиң. Мен сага ишенем кызым. Жеңиш кызынын саамайынан сылады. Бир топко сүйлөшүп отурушту. Кайра келсе Айдар жалгыз калыптыр. Айкөл өзүн эң адепсиз келин сезип кетти. Кайната жана кайненеси менен жок дегенде жөндүү саламдашпай ыйлап калганын кара. Атамдарды таксиге салып жибердим. Эжемдикине жатып алып эртең чыгышмай болду. Айжанар кайда, биз да кетели, деди Жеңиш. Ата энеси мейманканага чейин узатып коюп, Айкөл менен Айдар жөө кайтышты. Айкөл ага болгон окуяны айтып берди. Айдар токтоолук менен укту. Аты ким экен? Уккан жокмун жакшы деле. Акбар беле. Бир топ убакытка чейин үн катпай барды Айдар. Айкөл ага кынала берип, жүзүн өзүнө каратты. Мага таарындыңбы? Кечирчи мени. Эмне эле менден кечирим сурап жатасың, Айкөл? Сен эч бир кылмыш кылган жоксуң. Кызганган жоксуңбу? Кызгандым жаным. Кантип кызганбайсың? Сен бүгүн өзүңдү көрсөң, сахна үчүн жаралгандайсың. Талантың, сулуулугуң. Кызгандым. Жаным чыга кызганам. Бирок бул сенин жолуң. Сен жылдар бою окудуң. Сени кызгансам да, кыйналсам да, жаныңда болушум керек. Жанагыдай калжырак кептерди угузбай тезирээк бутума турушум керек. Сени эч кимге, эч нерсеге муктаж кылбашым керек. Ошону ойлонуп жатам. Сенден бир мүнөт да күмөн санабай калайын. Сен менин жашоомдогу башыма келген эң чоң бакытсың. Сен менин бакытымсың, Айдар. Сенден башка эч ким маанилүү эмес. Алар шыбыраша сүйлөшүп жатаканасына кетип бара жатышты. Акбар ойго чөмүлүп отурду. Көз алдында аны кагып басып кеткен Айкөл. Анын тазалыгы, дүйнөнү күлгүн түскө көргөнү, ишенчи көздөрү бир чети жанын кейитсе, экинчи чети суктандырды. Ал кетип калгандан кийин жалпактаган менеджери анын көңүлүн улайм деп отуруп, тескерисинче сындырганын эстеди. Сиздин баркыңызды кайдан билмек, мындай айылдан келген бечара кыздар. Жүрө берсин, студент күйөөсү аны канчага чейин багалат, көрөбүз. Эмне бере алмак эле? Ия, күйөөсү барбы? Айылдыктар ушундай эмеспи, Акбар байке? Булар турмушка эрте чыгышат. Талантты өстүрүү, багуу алардын оюна кайдан келсин? Карап туруп түтөйм да. Сулуулук бар, талант бар. Ошонун баркын билип, баштарын иштетсе гана. Мындай кыздар бул сулуулуктун баркын билгенче. Акбар эмне дээрин билбей калды. Айкөл ага ушунчалык жаш, секелек кыздай көрүнгөндүктөн турмушка чыккан деген ой үч уктаса түшүнө кирген эмес экен. Жолдошу бар экен да, деди иштен тына.
Муну ичтен сүйлөдүм деп ойлогон. Көрсө угуза коурап алган экен. Тиги эпилдеген менеджерин кулагына илине түштү. Айтып жатам го, сиздейлердин баркын бул айылды кайдан билмек эле? Капа болбоңуз. А мен кайдан келиптирмин, деди Акбар. Кандай дейсиз? Тиги түшүнбөй аңкайып карап калды. Мен да айылдан келгем, тууганым. Мен эң тоолуу деген жерден келип адам болгом. Сен айылдыктарды бекер эле баалабай жатасың. Оюңду оңдо, тууганым. Болбосо ушу ой менен кете берсең акыретиң азап болор. Анын жаны кашайып турганын жайдаңдаган жигит кайдан билсин? Биле албады. Басып кеткен анын аркасынан аңкайып карап кала берди. 3 тилде эркин сүйлөгөн миллионер адам айылдан келгенин эч ойлобогон экен. Акбар Азизовду ал көптөн бери билчү. Бирок ал түбүн, баскан жолун билбеген экен. Өзү шаарда чоңойгондуктан айылдыктарга болгон жатыркоо, теңсинбөө сезими бар эле. Кайдан жайдан ушинтип чыгып кетчү. Акбардан уялып калды. Айылдык дейт имиш. Жеп жаткан наныңдан кийип жүргөн кийимиңе чейин ошолордун эмгеги билсең. Ушундай текебер адамдар кайдан чыгат? Деп кыжаалат болуп ойлонуп бара жатты. Акбар машинесине отуруп оор үшкүрүп алды. 40-тын кырына кирип калганда жашоосунун бардык чөйрөсүнө жолго салдым дегенинде жолунан ушундай бир атырылган сезим чыга калып, алсыратат деп эч ойлогон эмес эле. Анын түйшүктүү, татаал жолунда көп нерсе болгон. Бирок мындай эңги деңги кылган сезим болгон эмес. Көңүлү сызылып, жан дүйнөсү куушурулуп, тээ түпкүрдөн кусалык келип чыкты. Көз алдында Айкөл. Демек турмушка чыгыпсың. Багың ачылсын, периште. Сенин баркыңа жетчү адам жолукту экен. Башка эмне дейин? Болгон дүйнөмдү аңтар теңтер кылып кеттиң. Сага бакыт каалайм. Бир жылт эте көрүнүп, көңүлүн кушубак кылган сезимин кайра жоготуп алаарына ичи сыздады. Көңүлүндө бүттү деди. Жашоодо бүттү деген жерден баары башталаарын ал кайдан билсин? Кызыңа эмне болуптур? Деп абайлаган Айжанар жеңиштен акырын сурады. Чыгармачылык жол биз ойлогондой эмес да, байбиче. Оор, татаал, кээде булганыч. Эмнеси болсо да өзү тандаган жол. Ыйлап отуруп кичинесинен музыкалык мектепте окуду. Эл алдында кадам таштады. Бир гана Кудайдан сурайлы, кызыма бак берсин. Ичти бышырбай, эмне болуптур, ошону айтчы, бай болгур, деди аялы. Айтыштын деле кажети жок. Азыр баары жайында. Билесиңби, Айкөл турмушка чыгам дегенде аябай капа болгонум эсимде. Али жаш дегем. Бирок ушул жолдо жанында Айдардай ишеничтүү адам болушу абдан жакшы болгон экен. Мен ага аябай ишенем. Ооба, башы оор, токтоо, мыкты жигит. Ылайым эле бактылуу болушса экен. Айдар, сен бүгүн ишке барбай эле койчу. Аябай арыктап да кеттиң, эс алчы. Шаарга чыгалы, же курсагыбызды тойгузуп алып уктайлы. Китеп сатып келип койгом сага да. Ошону окуйлу, деди Айкөл жолдошун тиктеп. Келинчеги бир нерсе деп суранса Айдар дайым макул болот. Эмнегедир ушул кыздын көңүлүн бир да калтыргысы жок. Сенин машыгууң жокпу? Маэстро, бошсуң, концертке даярданууга аябай чарчап калдың. Азаматсың, деди. Ушу күндөрдү сени менен өткөргүм келди. Эмнеге? Сагынып жүрөм сени. Жаныңда элемин го. Билбейм, сен узак сапарга чыкчудай, көпкө көрбөчүдөй сезим боло берет. Айтчы, сен мени эч качан жалгыз таштабайсың да. Жинди кыз го. Эмнеге таштамак элем? Андай ойлорду ташта. Сен экөөбүз абышка кемпир болгуча бири-бирибизден алыстабайбыз. Сен менден оңой кутулам деп ойлобо. Биздин көп балдарыбыз, неберелерибиз болот. Али менден тажайсың, деди Айдар аны мээримдүү тиктеп. Ошол күндү кийин Айкөл көпкө эстеп жүрдү. Айдардын сулуу жүзү, катуу колдору, чын дилинен сүйүп караган көздөрү көз алдына тартыла берчү. Ошол күнү паркка чыгышты. Жаш балдардай кубалашып ойношту. Анан жайсаң чөпкө сунала жата кетишти. Куштардын махабаты, деди Айдар. Эмне дедиң? Карасаң куштардын махабатын. Дал биздей, биринин оозуна бири жем салып жатат. Азыр видеого тартып алайын да.
Айкөл караса чын эле эки чымчык биринин оозуна бири жем салып жатыптыр. Таң калды. Буларда да ушундай берилүү болобу? Кадимкидей оозу менен тамак берип жатканын, деди чын тилинен. Ким билет, балким адамдардыкынан да таза сезимдер куштарда болот чыгар. Баса, мен сени биринчи көргөндө эле сен менин күйөөм болооруңду сезгем. Классташым Жанаранын көйнөгүн тытып, чачын жулуп мен үчүн салгылашкан Айкөлдү эстеп кеттим. Сен мага аны эстебейм деп убада бергенсиң, деди эки бетин колдору менен жапкан Айкөл. Уялба, деди Айдар ого бетер жадырап. Мени ошентип салгылашып, согушуп жүрүп ээлеп алгам деп балдарыбызга айтып жүрөсүң, жаманбы? Айдар, уялбай эле кой, менден башка эч ким билбейт да ал жоругуңду. Өмүрүмдө биринчи жолу мушташкам да ошондо. Акыркы жолкусу да ошол болсун. Эстеген сайын уялам. Ошондон кийин ал классташым менден 5 метр алыстап калбадыбы? Айла жок, Айдар ошентип Айкөлдүкү болгон, деп каткырды күйөөсү. Сен деле мени аябай сүйгөнсүң да. Бирок сен үчүн мушташкан эмесмин. Эми мушташасың. Эмне? Эми мен үчүн мушташасың, ансыз болбойт. Айкөл эми звезда. Айдар томсоруп отуруп калды. Үңкүйүп, чөптү тиштеп, такыр Айкөлдү карабай койсо болобу? Бир аз убакыттан кийин Айкөлдүн ичи бышып кетти. Сен мени кызганып жатасыңбы? Деп келин жүзүн караганда Айкөл сестее түштү. Чын эле өңү бозоруп башкача болуп кетиптир. Тамаша да, сага эмне болуп кетти? Кечээки киши миллионер экен дедиң, Айдар. Айкөл, чын эле качандыр бир кезде мен сага муктаж болгон нерсеңди бере албай калсам, менден кетип кал. Мен чыдабайм сенин кыйналганыңа караганда сенсиз болгон өйдө мага. Сен кыйналбашың керек. Эгерде кайсы бир учурда мага ыраазы болбосоң, эзилип кыйналба. Шарт эле кетип кал, деди Айдар. Айкөл үчүн алтын менен күмүштүн, үй, автоунаанын, деги эле байлыктын такыр мааниси жок болчу. Дүйнөнүн сырткы жалтырактыгы аны кызыктыра алчу эмес. Ошондой эле адамдардын сырткы сулуулугуна караганда ички мазмунуна арбалчу. Өз учурунан башкача ой жүгүрттүрүп, өзү теңдүүлөрдөн айырмалантып турган бир нерсе бар эле анда. Ал тереңдик.